Мыйзамды колдойм. Каныбек Апашевич, сатып алуулар мыйзамына 6-беренесине өзгөртүүлөр киргизип жатырсыздар. Ошондо буга чейинки система кандай өзгөрүүлөр кирип атат да буга чейинки болгон иштерге? Сен жооп берип коесуздарбы? Ички эрежелерине ылайык сатып алууларды жүзөгө ашырат. Тагыраак айтып коесуздарбы? Кандай болот? Бул саламатсызбы Эльвира Жагабековна, бул жерде жанагы өзүлөрү Министерство образования, высшее учебный заведенияларга өзүнчө инструкция чыгарат, кандай кылып бул мыйзамган кармага каршы келбеген, бирок бир источниктен ала тургандай кылып иштемей чыгарылат. Инструкция. Так, түшүнүктүү, рахмат. Каныбек Апашевич, биздин ректорлор университеттердин, вуздардын финансы жагына, мен билем, менде мындай маалымат жок экен да, студенттердин астында отчет кылынды беле? Ушул каражат мындай болуп сакталып Көзөмөлдүк кеңеши бар, ошонун астында отчет. Жок, именно окуган студенттердин арасында. Ошо студенттер акча төлөп атышат да, контракт боюнча. Ректорлорго суроо берет элем да. Биздин тарыхта, мен укпаптырмын да, мына 30 жылда жок дегенде бир жолу студенттериңерге иштеп жаткан жааматка финансы, каржы маселеси мындай чечилип атат, мынча каражат чогулуп атат, мындай сарпталып атат деп отчет бердиңиздер беле? Мындай практиканы Мындай уставтарда, мыйзамдарда каралбаптыр. Алар негизинен жана окумуштуулар кеңешинде стратегиясын, программасын иштеп чыгат. Каныбек Апашевич, сиз да депутат болгонсуз да. Бул ачык, айкындык, анан коррупция менен күрөшүүнүн дагы бир жолу да. Ошондой практика вообще каралган жок и мындай пландарда да жок деп суроо берет элем да. Барбы? Бүт студенттин бюджети, университеттердин бюджети сайтта илинүү, ар бир студент талап кылылат, мугалимдер талап кылылат, алардын отчет берүүсү. Бюджеттен келген каражаттарды студенттер чогултуп, бир түшүндүрүп, бул каражат мындай кетип атат деп түшүндүрүп берсе, бир чогулуш болсо жакшы болмок деп ойлойм да. Мен такыр ушул маселени укпап турмун. Ошону практикалашыбыз керек, урматтуу ректорлор. Рахмат. Андан тышкары, Каныбек Апашевич, статистика комитетинин отчетуна жараш ылайык, мына жакында эле перепись бүттү да. Перепись боюнча бизде жаштардын саны Средняя Азия боюнча биз 2-нчи орунда турабыз. Тажикстандан кийин ооба. Анан трудоустройство маселеси кандай болот, эмне болот деп жаштар студенттерден көп кайрылууга келип атканда кайсы кесиптерге үйрөтөбүз деген мындай пландар барбы деп суроо берип атышат да. Ошондой боюнча реформалар барбы пландарда? Биз жакында ошол профиттик лицейлер боюнча форум өткөздүк. Көпчүлүк депутаттар келди. Ошо эмгек рыногу боюнча толук маалыматты бизге жазуу жеринде жиберели. Расул Азбекович. Рахмат. Каныбек Апашевич, андан тышкары жеке кайрылуу келди эле. Жазып аласыз, өзүңүздөргө дагы расмий түрдө жөнөттүм. Бирок улам-улам ата-энелер чалып аткандыктан министр келипти, сурап коюңуздарчы дейт да. Ленин районунда бизде бүт муниципалдык садиктерге тиешелүү болуш керек, мамлекеттик садик дейт. Жетекчиликтен ушул эле каржы маселеси да. Каражат чогулат, отчет берилбейт, бирок ошол эле убакыттагы биздин балдарыбызды нянечкалары жок, алынган жумуштар улам-улам алмашылат. Буну деген министрлер көзөмөлүндө барбы? Шаар менен мындай мамиле кандай дейт? Шаар өзгөчө да. Ал жакты ким көзөмөлдөө? Же буну түз эле вице-мэрлер менен биз такташ керекпизби? Эң туура жолу ошол бул мэрия муниципалитеттин бюджетинен финансланалат, ошолор тарабынан дайындалат, бирок биз багы жалпы саясатын алып барабыз. Анда бул саясат боюнча отчетторду ата-эне попечительский совет да, тоже садиктерде да. Такыр отчеттор берилбейт экен. Садиктерге деле бизде мугалимдер деле ошондой да. Садиктерде деле жетекчилер деле ошондой экен да. Бирдеме болсо ата-энелерди коркутуп үркүтүп эле алар суроо бере албай калышат экен да. Ушуну бир өзүңүзгө жазып аласыздарбы? До номер 5 Ленинский районда да, жетекчиси Хашимова дейт да. Эми 30 ата-эненин колу менен келген кат экен да. Сизге жеткенчикте шаарда билбейм кандай чечилет, бирок ушуну көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Бул бир, экинчи мектептердеги 5-чи микрофон. Рахмат. Кыскача эле, Каныбек Апашевич, мектепте, шаардык мектептер эмес, региондордо деле рэкет маселесин көзөмөлгө алыңыздарчы деп суранып атышат. Буну мен сизге расмий трибунадан айтып коеюн деп чечтим. Ошондой фактылар бар. Ички иштер министрлиги менен биргелешип рейдти баштадык. Ошо бизге да каттарды жөнөтүп атышат да. Рахмат, ийгилик. Рахмат.